Рахмат. Кейінгі сөз Айдарбеков Чыңгыз Азаматовичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, өкмөттүн мүчөлөрү. Бүгүн каралып жаткан маселе өтө сезимтал. Кабыл алына турган чечимибиз тарыхта калат. Ошондуктан бүт жагынан талдоону жасап, таразалап, тең салмактуу чечимди чыгарууга тийишпиз. Себеби дегенде биринчиден жалпысынан окуялар ички саясат менен байланыштуу. Башында элдин наразычылыгы эмнеден пайда болду? Экономикага байланыштуу талап коюлган. Экинчиден кан төгүлдү. Эл арасында жабыркагандар жана каза болгондор бар. Үчүнчүсү Казакстандын бийлиги 5 январдан баштап бул эл аралык террористтер жана болгон кол салууну агрессия акты катары карашыбыз керек деп баа берип жатышат. ОДКБнын келишиминде 4-чү беренесинде 2-чи абзацта так аныкталган. В случае совершения агрессии на любое из государств-участников, все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимся в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. На коллективную оборону. Бяхта так жазылып турат. Агрессия без дефиницияны жакшы билебиз. Бяхта кандай агрессия болгон маселе туудуруп жатат. Ошондуктан ОДКБнын СКБ кайсы келишим, кайсы беренесине таянып чечимди кабыл алышты, маселе туудуруп жатат. Аскерлерибиз канча мөөнөткө барышат. Анан кийин бияқта Дастан Далабаевич уже айткандай провокациялар бар болсо, аскерлерибизде кандай мандат болот? Алар жарандарга карата ок атабы? Эми жарандарга каршы ок ат деп эч кандай андай маселе жок. Но бирок ошол эле мезгилде, как бы өзүнүн мындай меры безопасности они будут принимать. Меры безопасности они будут принимать, это естественно. Ошондон мен жана айтып атпаймынбы? Эч кимге каким-то образом гарантировать невозможно здесь. Эта ситуация такая неординарная, и впервые мы принимаем такие решения. Анан кийин жанагы өзүңүз жакшы билгендей, биз баягы эл аралык мондай кабыл алынган чечимдерден чыгып кетүүгө дагы бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондуктан биз колдоо беребиз деген ойдомун. Аскерлерибизге инструкциялар бар өтөт. Ал жерге биздин жооптуу аскер кызматкерлер чогуу барат. Кече биз мына Садамыр Кожоевич менен сүйлөштүк, керек болсо замминистр оборонаны, министр оборонаны кошуп жөнөтөбүз. Ошол жерде аскерлер менен чогуу бирге болгонго милдеттүү болушат. Рахмат. Келишим 10 секунд кошуп бериңиздер. Келишимде так жазылып турат. В случае совершения агрессии. Агрессия болгонбу Казакстанга карата? Агрессия бул сырттан. Насколько у нас есть информация, что внутренняя агрессия имеется. Имеется внутренняя агрессия в связи с тем, что какие последствия мы на сегодня имеем. Так? Ошондуктан ички агрессия болгондугу аныкталган. Ошондуктан жанагы Касым-Жомарт президент Казакстана Касым-Жомарт Токаев бизге кайрылды. Сырттан, естественно, сырттан агрессия жок, аны эми баарыбыз көрүп эле турбайбыз. Бордош казак элине комплекс көмөк көрсөтүшүбүз керек. Эң маанилүү бул гуманитардык жардам көрсөтүш керек, менимче. Ушул жагынан өкмөт чараны көрсөтсө, эгер чечимди кабыл алса жакшы болот.